Geçen günü Kırgızstan jana Центера компаниясы ортосунда ажырашуу келишимине кол коюлду. Кыргызстан өзүнө таандык 26% акцияларын кайтарып берет, Центера алардын баарын дароо жок кылат. Эки ишкана болсо Comtor Gold Company жана Comtor Operating Company Кыргызстандын менчигине өтөт. Аны үчүн Центера Кыргызстанга $972 миллион төлөйт жана дагы башка төлөмдөрдү кошкондо бардыгы болуп Кыргызстан $1 миллиард ашык акча алат. 25 жыл ичинде канадалык компания салык жана башка милдеттүү төлөмдөр катарында Кыргызстанга $1,5 миллиард төлөгөн жана $85 миллион дивиденд жазып берген. Кыргызстан болсо былтыр эле 7 айдын ичинде $323 миллион киреше тапты. Ошентип Кыргызстан Центераны өлкөдөн кууп чыкты десек болор эле. Анткени бардык соттук териштирүүлөр дагы эми токтотулууга тийиш. Бирок Центеранын айтымында бул чечимди акционерлер жыйыны жана Онтарио штатынын соту бекитүүгө тийиш. Үчүнчү тараптар дагы эмне дээри азырынча белгисиз. Бирок алар эң негизгиси Кыргызстан дагы эмне кылып жүрөт деп коркот.